Эдил Эсенгулов топ 5-ке кирген Мушкер менен беттешет. Кыргызстандык Мушкер Эдил Эсенгуловдун кезектеги атаандашы белгилүү болду. Эйсе уюму өзүнүн расмий баракчасына Ысык-Көлдүк Ажыдар Каймана аты менен белгилүү спортчу Эйсе 203 турнирине катышаарын билдирди. Аталган мелдеш 8 май күнү Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында өтөт. Эсенгуловдун атаандашы оруйсалык Ибрагим Магомедов болот. Эки бушкер орто салмак категорияда күч сынашат. Учурда рейтингде 11-орунда турган Эдил Эсенгуловдун рекорду 23 жеңиш 6 жеңилүү. Ысык-Көлдүк Ажыдар 2024 жылы Абубакыр Вагаевка калыстардын чечими менен утулган. Ал эми 2025 жылдын июнь айында Иван Соловьевдун самбишин менен жеңсе, 2026 жылдын башында Мурат Абдуллаевдун нокаут менен уткан. Ал эми Ибрагим Магомедов рейтингде 5-сапта жайгашкан. 31 жаштагы дагестандык балбандын рекорду 14 жеңиш 2 жеңилүү. Ал көп убакыттан бери ушул уюмда. 2024 жылы 2 беттеш өткөрүп, Абдулрахман Жанаев менен Магомед Расул Гасановго утулган. 2025 жылы кайрадан жеңиш сериясына келип, катары менен Хусейн Кушагов менен Николай Дипчиковду уткан. Эсенгулов бул беттешти утса рейтингде топ 5-ке кириши ыктымал. Андан ары чемпиондук титулга 1-2 кадам калат.